Ассаламу алейкум, жалпы жамаат таксидешип жаткан мекендештер, агалар, эжелер, инилер, карындаштар, баарыңыздарды кутмандуу кушак күнүңүздөр менен жана кыштын экинчи күнү менен. Кыш көрсө аябай апасын экен да. Мен эми кышында Кыргызстанда биринчи жолу машина айдап атам. Буга чейин эми Россияда айдап жүргөн үчүн, Россияда жанагындай туздарды себет го. Туздарды сепкенде жана галилот, малолот дегендер болбойт да. Азыр үйдөн чыгып жетпай эле уже айланып кеттим го мен. Анан азыр чыга албай жатам эмеде, өзүм жакта азыр эми күн кичине ысып бир аз эме болуп калды го. Азыр эми жөнөйм шааргачы. Жаңылыктар боюнча бөлүшүп, жаңылыктар боюнча кандай жаңылыктар бар деп силерден сураганча, силердин комментариңизди окуп жатканча дегендей бир сыра информация алайын деп чыккан жерим. Эртең 12 декабрь лицензияга барам. Лицензиядан эмеге 083гө. Анан кийин уже лицензияга чогултуп баштайм документтерди. Андагы жагындай поэтапно көрсөтүп, чо как кандай болот экенин полностью көрсөтөбүз. Жаңылыктардан жанагы лицензиядан эме легализация болбогон машиналарды эгерде тутуп калган болсо штрафсайга алып кирген бойдон ал жактан чыкпайт деген информацияны уктуңар жаңылыктарды. Тоже бир мындай жаңылыктардын бири болуп атат. Экинчи жаңылык бул деген нарында Яндекс.Го ачылыптыр. Яндекс.Го нарында ачылды. Биз 15-inde эме кылабыз атабыз. Кстати, ошо 15 боюнча кимде кандай ой болуп атат? Ким кандай кылам деп атат? Ким кантип чыкпай коеюн деп атат? Ким кантип чыгайын деп атат? Ким эмне кылайын деп атат? Мен лично өзүм оюм эми Навиге чыгам го деген эле ой болуп атат. 15-чи Навиге чыгып Яндекске билбейм эми ошо кандай болот экен. Эл кандай болот? Мисалы үчүн мына видеону көргөндөр бар да, полигон көрөт да, ошо көргөндөрдүн арасынан жазып койсоңор да, плюс же минус депчи комментарийге, чтобы түшүнүп коюш үчүн. А то эми ар бир адам жарагандай го, мисалы үчүн эми мен деле мисалы үчүн видео киргизгенде ошо видеону көргөн адамдар жагандай лайк коюп, комментарий жазгандар бул эми колдоо көрсөткөн адамдар го. Ошо колдоо көрсөткөндөр колдойбуз же колдобойбуз деген болсо, ошолор менен кошо бир катарда болоюн деп атканым да. Эгерде колдойбуз деген болсо, анда эмеге чыкпай Нави Савиге эле иштеп турайын деп. Анан колдобойбуз, биз иштейбиз деген болсо, анда мен деле коркпой иштей берейин дегенден да. Видео тартам да, по-любому ушундай болду деп. Ошону кийин чтобы хейт болуп кетпеш үчүн, ошол силердин жанагы эмеңерди угуп коеюн деп атам. Оюңардычы, ой пикириңерди кандай болот, оюңа жазып кеткиле. Кошулабыз, кошулбайбыз, иштейбиз, иштебейбиз ошол күнү, же буяка чыгабыз, же бул жака чыгабыз деп койсоңор, ошонун негизинде мен дагы коомчулук менен чогуу биргеликте болоюн деген ой максатта. А так чисто ар бир адам өзүнүн ою бар. Менин оюм эчтеке өзгөрбөйт. Өзгөрткөнгө эч кандай возможность кыла албайбыз. Бул деген монополист, бунун колунда бардык нерсе бар. Ошол үчүн мындай жанагы көлгө бир чака суу куюп койгондой эле болуп калабыз. Ошол үчүн эчтеке өзгөрбөйт деген ой. А так сен ошентип атасың, анан кийин ошентсе, конечно, ошондой болот да деген оюңарды алыс эле кылып жазбай эле койгула. Мен просто жеке оюм, ошол үчүн коомчулук кандай десе, коомчулук менен чогуу кылам деп ошол үчүн айтып атам мен. Эгерде мен өзүм оюма жеке оюм, менин оюм жеке ушундай болот да. Анан таксиге жаңыдан чыгам деп аткандар, кышында машинаны айдай элек болгон болсоңор, бир sıra эме кыл, андай расстояние кармап, а то көрүп атасыңар, опытный адамдар деле эме болуп атпайбы? Тайгалам кетип сүзүп атпайбы? Биз неопытный болуп тайгалам дрифт кылып атабыз да. Ошого бул деген опасный нерсе. Анан таксиге жаңыдан чыгам дегендер, эгер таксиге чыгам деп аракет кылып аткан болсоңор, сразу эле 083 даярдап, сразу лицензия документтерин даярдап чыгыңыздар. Потому что азыр силер чыкканыңар менен по-любому лицензияга сурап эме болуп калат. Ошол үчүн лицензиянын документтерин даярдап, жанагындай парк сарктарды издеп, парк сарктарга кошулуп, парк трудовой договор алыш үчүн лицензирован паркка кошулушуңар керек. Кимде кандай парк бар экен деп сурай турган болсоңор, жазсаңар болот, баарыңызга жооп берем. А так подключашка болгон болсо, кстати, ошол бүгүнкү видеонун спонсору Эксперт парк, кимде ким подключашка жасаган болсо, удобный. 2% 4 сом же 50 сом суткасына ар кандай тарифтер кошсо болот. Яндекстин бүт тарифтерин, мисалы үчүн бизнес, курьер, доставка, экспресс, грузовой, такси, эконом, комфорт, короче, бардык нерсе Яндекске кайсы кошулган болсо бардыгын кошуп туруп иштесеңер болот. Жана бул эксперт паркта реферальный ссылка деген бар. Реферальный ссылка бул сиздердин атыңыздардан келген адам иштеп жаткан акчасынан проценттин жана комиссия төлөйт го. Ошо комиссиянын процент сиздерден аласыздар да. Ошондой рефералка бар. Ал рефералка Кыргызстанда, Мароккодо, Казакстанда, Россияда иштей турган рефералка системасы бар. Бүт ушул айтылып кеткен мамлекеттердин бардыгында иштейт. Жана прямой өнөктөш Яндекстин
эң чоң парктардын бирлеринин болуп эсептелет. Ошон үчүн кимдеги кошулам деген болсо, бул жака ссылкаларды, бул жака номерлерди калтырып коем. Кошулуп жазып, WhatsApp'тан сүрөттөрү жөнөтсөңүздөр, сизди кошот. Кошкондон кийин бонус кылып жаңы жумуш баштагандарга акча дагы салып берет. Кошулуп иштеңиздер. Анан беркиндей трудовой договор алыш үчүн лицензиялоо парк керек. Андай парктар деле бар, эсилчө тааныштар бар. Ошого чалып туруп, жазып туруп барсаңар деле болот. Эгерде кимде ким таппай аткан болсо, жардам берип коем. Маселе болбойт. WhatsApp'тан жазып койсоңор деле болду. Жөнөтүп коем. Анан арендалар боюнча туугандар, арендалар чөтө чалып атат. Мага 1600дөн 1800дөн депчи санап ата копиятылар чыгып атат. Кимде ким ошо аренданы издеп жаткан болсо, тоже мына WhatsApp ссылка группалар бар. 0503 92 82 92 деген номерге уланып туруп эле, ошол жака группа бар, ошол жакта WhatsApp группага кошулуп туруп, ошол жактан эме алсаңар дагы болот. Жанагындай информация алыпчы. Анан кыш суроо экен, ошол үчүн кимде ким кышында иштей элек болгон болсо, бир аз мындай расстоянияны карап, дистанцияны сактап айдаңыздар деп айтып коймокчумун. Так, чё там еще? Дагы кандай жаңылыктар бар? Мисалы үчүн, жаңылыктардан кышында саатына 380ге чейин эле болот экен максимумчу. 380-400ге чейин болот экен максимум. Ошто мисалы үчүн 320дан 360га чейин экен максимум саатына. Нарында анда получается 280ге чейин болуп калышы экен, Жалал Абадта эмеде 300 сомго чейин да саатына. Бишкекте ошол 380ден 400 сомго чейин болот атат азыркы күндө эмедечи Бишкекте. Бирок азыр 12 болуп калды, саат 12да линияга чыгам. Чыгып туруп анан көрөбүз, чо как чему, кандай болот. Аныдан уже отдельно тартам. Биринчи заказдан баштап акыркы заказга чейин канча сом таптык, канча сом болду деп. А так азыр ушу линияга чыгып туруп, буйруса азыр шаарга барып көрөбүз, кандай болот атат, эмне болот атат. Но шаарга жетиш тоже азыр скорость азайды. Мисалы үчүн мурда 60 менен жүргөн болсоң, азыр 35 менен жүрөсүң, потому что жол тайгак. Анын үстүнө убактан көбөйөт. Сен заказдан бир заказга барасың, потому что жол тайгак болгон үчүн жолуңдан узарат. Ошентип заказдын количествосу азаят. Анан эме боюнча эмнеге заказдар аз деген вопрос аябай көп болуп атат да. Мисалы үчүн кышында заказдар азайган себеби жайым менен башка жумуш кылып жүргөн инсандар кышында акырын таксиге өтөт. Ошон үчүн таксисттердин саны аябай көп болгон үчүн заказдардын саны водительдерге азайып калат. Заказдар ошол эле ойнолот, адамдар ошол эле заказ кыла берет. Бирок водительдер көп болуп калат. Ошол үчүн көп деген заказдарды бүт баарына бөлүштүргөндө жагындай жайы менен иштеген водительге кажется то, что заказ азайып калды деген. На самом деле андай эмес, спрос ошондой эле, бирок водительдер көп болгон үчүн кеф дагы аз болуп атат. А так количество заказов ошол эле бойдон. Эми адам заказ кылбай коет эмес да. Наоборот, водительдер көбөйгөн үчүн заказ азайып кетти. Ошого эми кышында ошондой болот го дейм походу. Анан жайында кайра жакшыраак болот окшойт. Так что барыңызга ийгилик. Иштейли.